Бельгияда Казакстандын жаңы конституциясы талкууланды. Брюссельдеги пресс-клубда Еврокомиссиянын, Европа биримдиктин кеңешинин өкүлдөрүнө, ошондой эле дипломаттарга жана аналитиктерге өлкөнүн баш мыйзамындагы негизги өзгөрүүлөр тууралуу айтып беришти. Сенатор Евгений Больгерт жана Казакстандын Эптагы элчиси Роман Василенко жаңы конституция бийлик бутактарынын ортосунда ыйгарым укуктарды так бөлүштүрүүгө багытталганын белгилешти. Атап айтканда, парламенттин ролун күчөтүү, парламенттик көзөмөлдүн механизмин кеңейтүү, сот системасынын көз карандысыздыгынын кошумча кепилдиктери көрсөтүлдү. Народный совет, он становится своего рода правоприемником. Элдик кеңеш биринчи кезекте Казакстан элинин ассамблеясынын укук улантуучусу болуп калат. Экинчиден, бул улуттук курултайдын ийгиликтүү иши жана жарандык коомдун мамлекет менен өз ара аракеттенүү тажрыйбасы. Элдик кеңеш мыйзамдарды кабыл албайт, бирок ал ички талкуулардын жыйынтыгы боюнча коомго керектүү болгон. Курултай тарабынан каралып кабыл алына турган тигил же бул мыйзамдарды иштеп чыгуу боюнча демилге көтөрүүгө укуктуу болот. Которые должны быть рассмотрены и приняты Курултаем. Жолугушууда мамлекетти башкарууга жарандардын катышуусун кеңейтүүгө да көңүл бурулду. Бул жаңы консультативдик форматтар жана коомдук диалог механизмдери аркылуу ишке ашырылат. Ошондой эле мыйзам үстөмдүгү жана мамлекеттик институттардын ачык айкындуулугун жогорулатуу сыяктуу артыкчылыктар тууралуу сөз болду. Мындан тышкары, санариптик чөйрөдөгү адам укуктары, экологиялык жоопкерчилик, социалдык саясат жөнүндө айтылды. Бул нормалар жаңы конституцияда бекитилген. I think I commend the great transformation. Бул кеңири масштабдуу өзгөрүүлөр жогору бааланууда. Менимче, бул Казакстан үчүн маанилүү учур. Анткени Казакстан Борбор Азиядагы эң гүлдөгөн өлкө. Жаңы система экономикага чийки заттык моделден кошумча нарк өндүрүүгө өтүүгө, өнөр жай жана технологиялык өнүгүүгө кандай таасир этерин көрүү кызыктуу болот. Бул инвестициялар, стартаптар, билим берүүгө жана илимге капитал тартуу жөнүндө болуп жатат. Мунун баары Казакстандын аймактагы экономикалык трансформациясынын лидери катары позициясын бекемдеши керек. Leader of the Central Asian countries. Катышуучулар конституциялык реформалар инвесторлордун ишенимин бекемдейт. Казакстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтык үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деген пикирлерин билдиришти. The constitutional referendum in Kazakhstan represents Казакстандагы конституциялык референдум өлкөнүн өнүгүүсүндөгү өтө маанилүү этап. Ага катышуунун жана тартылуунун жогорку деңгээли реформаларды туруктуу кылат. Бул еп менен узак мөөнөттүү кызматташтыкты бекемдөө үчүн туруктуу жана болжолдуу чөйрөнү түзөт деп күтүлүүдө. cooperation between Kazakhstan and the European Union.